Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Бүгүн биз сиздер менен жалган пайгамбарлардан сак болгула деген теманы карайбыз. Иса Теңир бул жөнүндө Матайдын жакшы кабары 7-бөлүм 15-тен 20-га чейинки аяттарда мындай деп айткан. Жалган пайгамбарлардан сак болгула, алар силерге кой терисин жамынып келишет. Бирок чындыгында алар жырткыч кашкырлар. Аларды жемиштеринен билип аласыңар. Тикенектен жүзүм, уйгактан анжыр жыйнабайт да. Ар бир жакшы дарак жакшы жемиш берет. Жаман дарак болсо жаман жемиш берет. Жакшы дарак жаман жемиш бербейт. Ал эми жаман дарак жакшы жемиш бербейт. Жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылып отко ыргытылат. Демек, аларды жемиштеринен билип аласыңар. Биз жалган пайгамбарларды чыныгы пайгамбарлардан айырмалай алышыбыз үчүн Иса Теңир бул үзүндүдө аларды эки нерсеге, кашкырларга жана даракка, тактап айтканда жаман дарак, жаман жемиш берген жаман даракка салыштырып айткан. Бизге чындыкты түшүнүктүү кылып жеткириш үчүн ушундай салыштырууну жалган пайгамбарларды жырткыч кашкырларга жана жаман жемиш берген даракка салыштырып айткан. Биринчи салыштырууну карайлы. Жалган пайгамбарлардан сак болгула, алар силерге кой терисин жамынып келишет. Бирок чындыгында алар жырткыч кашкырлар дейт. Демек, жалган пайгамбарлар, алар кой терисин жамынып келишет. Бирок чындыгында алардын табияты жырткыч кашкырлар. Ошондуктан алардан сак болгула дейт. Кантип алардан сак боло алабыз? Алардан сак болуш үчүн аларды айырмалап билишибиз керек. Канткенде кой терисин жамынган кашкырларды чыныгы койлордон айырмалай алабыз? Иса Теңир бул суроолорго да бизди жоопсуз калтырган эмес. Аларды жемиштеринен билип аласыңар дейт. Тикенектен жүзүм, уйгактан анжыр жыйнабайт да. Ар бир жакшы дарак жакшы жемиш берет. Жаман дарак болсо жаман жемиш берет. Жакшы дарак жаман жемиш бербейт. Ал эми жаман дарак жакшы жемиш бербейт. Жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылып отко ыргытылат. Демек аларды жемиштеринен билип аласыңар дейт. Кой терисин жамынган кашкырларды чыныгы койлордон айырмалай билишибиз үчүн, айырмалай алышыбыз үчүн биз алардын жемиштерин карашыбыз керек. Жаман жемиш береби же жакшы жемиш береби? Ошону айырмалап билишибиз керек. Жемиш деген бул алардын жашоосу. Бул алардын жүрүм туруму жана алардын окутуусу. Алар эмнени окутуп, эмнени үйрөтүп жатат? Алар ыйык жазууга туура келген нерсени окутуп, үйрөтүп жатабы же алар өздөрү ыйык жазуудагы чындыкка ылайык жашап жатышабы? Мына ошол жемиштерди карашыбыз керек. Көпчүлүк учурда жалган пайгамбарлар ыйык жазуудагы бир же бир нече аятты анын контекстинен, анын мазмунунан үзүп алып, аны бурмалап, өздөрүнүн пайдасына ылайык чечмелеп окутушат. Кудай айтпаган нерсени Кудай айтты деп окутушат. Бул ыйык жазууну Кудайдын сөзүн бурмалоого жатат. А бул үчүн Кудай Аян китебинде мындай деп катуу эскерткен. Мен жакан, бул китептеги пайгамбарчылыктарды уккан ар бир адамга эскертемин. Ким аларга бир нерсе кошо турган болсо, Кудай ага бул китепте жазылган аламаттарды кошуп берет. Ким бул пайгамбарчылыктар жазылган китептеги сөздөрдөн бир нерсе алып салса, Кудай андан өмүр дарагындагы жана ыйык шаардагы үлүшүн, ошондой эле бул китепте жазылган үлүшүн алып коет. Мына ошондуктан биз ыйык жазууну бурмалабай, анын мазмунун түшүнүп, анын контекстинде чечмелешибиз керек. Ошондуктан келгиле биз жогоруда окуган жалган пайгамбарлардан сак болуу жөнүндөгү үзүндүнүн контекстин карап көрөлү.
Контекст деген бул биз окуган аятка же үзүндүгө чейин жана андан кийин жазылган аяттар, абзацтар, бөлүмдөр жана китептер. Биз жогоруда окуган жалган пайгамбарлардан сак болуу жөнүндөгү үзүндүнүн контекстин, ага чейинки жана андан кийинки абзацтарды окуп чыгып, алардын биз карап жаткан тема менен кандай байланышы бар экенин байкап көрөлү. Бул үзүндү Матайдын жакшы кабары 7-бөлүм 13-14 аяттар. Тар дарбаза аркылуу киргиле, анткени кең дарбаза менен кенен жол өлүмгө алып барат. Ал жолдо бара жаткандар көп. Ал эми тар дарбаза менен тар жол өмүргө алып барат. Ал жолду тапкандар аз. Тар дарбаза менен тар жолдун мааниси булар кыйынчылыктар, куугунтуктар. Биз Матай 5-бөлүм 10-12 чейинки аяттарда окуганыбыздай, чындык үчүн болгон куугунтук, Ыйса Машаякка болгон ишеним үчүн куугунтук жана башка түшкөн кыйынчылыктар. Ошондой эле күнөөлөрдөн, жаман адаттардан арылып такыба, Кудайга жаккандай жашоо. Мына булар тар дарбаза жана тар жол. Ал эми бул тар дарбаза менен тар жолдун акыры түбөл көмүр. Булар түбөл көмүргө бара жатканыбыздын бир белгиси. Ал эми кең дарбаза менен кең жол, бул кенен жол, бул көпчүлүк адамдар кандай жашаса ошондой жашоо. Куугунтуксуз, кыйынчылыксыз, өзүң кандай кааласаң ошондой жашоо. Кудайга жакпагандай жашоо. Мына бул кең дарбаза менен кенен жол. Ал эми кең дарбаза менен кенен жол өлүмгө алып барат. Ал жолдо бара жаткандар көп дейт. Эми булардын биз карап жаткан тема менен жалган пайгамбарлардан сак болуу менен кандай байланышы бар? Жалган пайгамбарлар эмне жөнүндө, эмне деп үйрөтүшөт алар? Жалган пайгамбарлар кең дарбаза жана кенен жол менен барышат өздөрү. Жана башкаларды дагы ошого кең дарбаза, кенен жол менен барууга үйрөтүшөт. Исага ишенсең, сенде баардыгы жакшы болот. Кыйынчылык көрбөйсүң, оорубайсың, акчаң көп болот деген сыяктуу нерселер менен кең дарбаза жана кенен жол менен барууга үйрөтүшөт. Ал эми чыныгы пайгамбарлар тар дарбаза жана тар жол менен барышат. Жана башкаларды дагы ошого үйрөтүшөт. Алар өздөрү элчи Павылдай жана башка элчилердей болуп, Исага болгон ишеним үчүн баштарына түшкөн кыйынчылыктарга Кудайдын күчү менен чыдап, ошол кыйынчылыктарды көтөрүп, жана башкаларды дагы, чыныгы шакирттерди дагы ошого үйрөтүшөт. Исанын шакирти болуунун чыныгы баасын төлөгөнгө үйрөтүшөт. Иса өзү дагы өзүнүн артынан ээрчүүнүн жакшы жактарын, сонун жактарындагы жана кыйынчылыктарындагы айткан. Шакирт болуунун баасын төлөө жөнүндө Иса өзүнүн шакирттерин дагы үйрөткөн. Демек, жалган пайгамбарларды алардын жемиштеринен жана окутуусунан биле алабыз. Алар кең дарбаза жана кенен жол менен барышат, жана башкаларды дагы ошого үйрөтүшөт. Ал эми бул чындыктардын кийинки үзүндүлөр менен кандай байланышы бар? Алардын ортосундагы байланышты көрүш үчүн аларды бирге окуп чыгалы. Мени теңир дегендин баары эле асман патшачылыгына кирбейт. Асмандагы атамдын каалоосун аткаргандар гана кирет. Ошол күнү көп адамдар мага: "Теңир, биз сенин атыңдан пайгамбарчылык кылчу эмес белек? Сенин ысымың менен жиндерди куучу эмес белек? Сенин ысымың менен кереметтерди көрсөтчү эмес белек?" дешет. Ошондо мен аларга: "Мен силерди эч качан таанычу эмесмин. Менин жанымдан кеткиле, мыйзамсыз иш кылуучулар" деп айтамын. Демек, жалган пайгамбарлар Исаны теңир деп аташат. Алар Исанын атынан пайгамбарчылык кылышат. Анын ысымы менен жиндерди кубалашат. Керек болсо, анын ысымын колдонуп, кереметтерди дагы көрсөтүшөт экен. Бирок Иса аларга: "Мен силерди эч качан таанычу эмесмин. Менин жанымдан кеткиле,
мыйзамсыз иш кылуучулар деп айтат. Анткени алар Ыйсаны теңир деп аташканы менен, анысы менен пайгамбарчылык кылып, жиндерди кубалап, кереметтерди көрсөтүшкөнү менен алар мыйзамсыз иштерди, Кудайга жакпаган иштерди кылышкан. Алардын жашоосу адил болгон эмес. Алардын сүйлөгөн сөздөрү менен кылган иштери төп келген эмес. Мына ошондуктан Ыйса аларга ушинтип айтат. Демек, алар кең дарбаза жана кенен жол менен барышат. Жана башкаларды дагы ошого үйрөтүшөт. Ал эми мындай жашоо өлүмгө алып барат. Мындай жол өлүмгө алып барат. Ал эми бул чындыктардын кийинки үзүндүлөр менен кандай байланышы бар? Алардын ортосундагы байланышты көрүш үчүн аларды дагы бирге окуйлу. Ким менин ушул сөздөрүмдү укса жана аткарса, ал үйүн таштын үстүнө курган акылдуу адамга окшош. Шамал согуп, жамгыр төгүп, өзөндөр ташып, ал үйдү каптады. Бирок үй кулаган жок. Анткени ал үй таштын үстүнө курулган эле. Ал эми ким менин ушул сөздөрүмдү укса бирок аткарбаса, ал үйүн кумдун үстүнө курган акылсыз адамга окшош. Шамал согуп, жамгыр төгүп, өзөндөр ташып, ал үйдү каптады. Ошондо үй кулап, чоң кыйроого учурады. Жалган пайгамбарлар Кудай сөзүн угушат, бирок аткарышпайт. Алар үйлөрүн кумдун үстүнө курган акылсыз адамга окшош. Жалган пайгамбарлар кең дарбаза жана кенен жол менен барышат, жана башкаларды дагы ошого үйрөтүшөт. Алар жаман жемиш берген жаман даракка окшош. Алар үйлөрүн кумдун үстүнө курган акылсыз адамдарга окшош. Ыйса аларга: мен силерди эч качан таанычу эмесмин. Менин жанымдан кеткиле, мыйзамсыз иш кылуучулар деп айтат. Демек, алардын акыры өлүм. Ал эми чыныгы пайгамбарлар тар дарбаза жана тар жол менен барышат, жана башкаларды дагы ошого үйрөтүшөт. Алар жакшы жемиш берген жакшы даракка окшош. Алар үйлөрүн таштын үстүнө курган акылдуу адамга окшош. Анткени алар Кудай сөзүн угушат жана аткарышат. Мына бул тар дарбаза жана тар жол. Бирок анын акыры түбөлүк өмүр. Тар дарбаза жана тар жол түбөлүк өмүргө алып баруучу жол. Бүгүнкү күндө урматтуу бир туугандар, жалган пайгамбарлар, кой терисин жамынган жырткыч карышкылар абдан көп. Алар бүгүнкү күндө көбүнчө интернет аркылуу да абдан катуу чабуул жасап жатышат. Анткени алардын артында шайтан турат. Алар шайтанга кызмат кылып жатышканын өздөрү дагы түшүнүшпөйт. Алар Кудайга кызмат кылып жатабыз деп жана бейишке бара жатабыз деп ойлошот. Бирок биз жогоруда окуганыбыздай, Ыйса аларга: мен силерди эч качан таанычу эмесмин. Менин жанымдан кеткиле деп айтат. Анткени алар шайтанга алданып калышкан. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, интернеттеги насааттарды угуп жатканда дагы биз этият болушубуз керек. Ооба, көптөгөн пайдалуу насаатчылар, пайдалуу окутуулар бар. Интернет аркылуу дагы чыныгы пайгамбарлар жакшы кабарды таратып жатышат. Көптөгөн адамдар интернет аркылуу тобо кылышып, Кудайдын сөзүндө бекемделип жатышат. Мен өзүм дагы интернет аркылуу 4-5 адамдын насаатын дайыма көрөм. Дайыма угуп, алардан шыктануу алып, мен бекемделем. Эмне үчүн? Анткени мен биринчиден алардын туура окутаарын билем, ыйык жазууну бурмалабай, туура жана так окутушат. Экинчиден, мен алардын экөөнү жакындан тааныйм. Алар дагы мени жакшы билишет, жакшы таанышат. Ал эми канчалык атактуу, канчалык таасирдүү болбосун, мен тааныбаган насаатчыны мен алгач текшерем. Алар туура окутабы, ыйык жазууга ылайык келген нерсени окутабы, ыйык жазууну бурмалабайбы деп текшерем. Эгерде алар ыйык жазууга ылайык келбеген нерсени окутса, анда ал адам канчалык атактуу болбосун, канчалык таанымал болбосун, канчалык мындай кооз сүйлөбөсүн, керек болсо керемет ишандарды дагы көрсөтүп, оорулууларды дагы айыктырса, мен андай адамды укпайм.
Анткени Иса андай пайгамбарларга мен силерди эч качан таануучу эмесмин деп айтаарын билем. Ошондуктан мен жалган чындыкка, тактап айтканда чындыкты бурмалап окуткандарга алданбайм. Ошондуктан интернет аркылуу келген жалган пайгамбарлардан, жалган окутуучулардан дагы, жалган окутуулардан дагы сак болушубуз керек. Алар Кудай сөзүнө ылайык келген туура нерсени окутуп жатабы же бурмалап жатышабы деп биз текшеришибиз керек. Бул үчүн биз өзүбүз алгач ыйык жазууну изилдеп, Кудай сөзүн билип, Кудай менен тыгыз мамиледе болушубуз керек. Ошондо гана биз сергек болуп, жалган пайгамбарлардан сак боло алабыз. Амин.